Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдун сотко чейинки өндүрүш ишин кароону улантып жатат. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка караганда, ишти кароо учурунда коррупциялык схемага тиешеси бар башка дагы кызматкерлер аныкталган. Бул иш менен биргеликте Кыргызстандын бюджетине келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштери дагы улантылууда. Тергөөнүн бажы кызматына мурда иштеп кеткен жана азырда иштеп жаткандардан топ түзүп алып, тышкы экономикалык ишмердүүлүктү жүргүзгөндөрдү калкалап, бул кызмат үчүн системалык түрдө акча алып тургандыгы боюнча далилдерди улам алып жатканы айтылды. Жүргүзүлгөн тергөөлөрдүн жана сотко чейинки өндүрүш иштеринин жыйынтыгы, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандардан канча акча өндүрүлгөнү, чыгымдын көлөмү тууралуу коомчулукка төкпөй чачпай маалымдалат деп билдирди УКМКдан. Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашев бүгүн кеч финансы полициясына суракка келет. Бул туурасында аталган ведомстводогу маалымат булагы билдирди. Эске салсак, финансы полициясы Сарпашевке карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш баштаганын кабарлап, суракка чакырылганын айткан. Беле кетсек, Тайырбек Сарпашев 2012-2014 жылдары Кыргызстандын экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер министри болуп эмгектенген. 2020 жылдын ноябрь айында Финпол анын үйүн тинтүүгө алган. 10 январда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катталган Садык Шернияз бул жарыштан четтегенин жарыялады. Саясатчы мындай чечимге президенттик шайлоого бараткан Садыр Жапаровго 30 ноябрда жолугуп сүйлөшкөндөн кийин барганын билдирди. Жолугушуу Алмамбет Шыкмаматовдун демилгеси менен уюштурулган. Садык Шернияз буга чейин конституциялык реформаларга каршы чыгып, өлкөнү башкаруунун парламенттик формасын жактап келген. Өзүм бул саясатчыл эмесмин деп айтып жүргөм. Баягы да бир тамаша кылып айттым. Ушул сүйлөшүүлөрдөн кийин мен өзүмдүн кандидаттыгымды алып салууну чечтим. Көп нерселерди кийин Садыр Жапаров менен биргелешип ишти алып барарыбызга болот экенин маданият тармагында, билим тармагында көзүм жетти. Парламентаризм боюнча мен өзүм оюмда кала берем. Акыры бул идея жеңип чыгарына ишенем. Бирок бүгүнкү күндүн учурдун кыска талабында ал киши өзүнүн оюнда кала турганын бекемдегенден кийин ал жерден мындайдыр бир макул болууга аргасыз болуп жатабыз. Биз бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында. Түркиянын Стамбул шаарында кишинин органдарын мыйзамсыз сатууга шектелип, 18 чет элдик адам кармалгандыгын Анадолу агенттиги жазды. Иликтөө иштери органдарга муктаж болгон бейтаптын тууганымын деген чет элдиктердин шектүү көрсөтмөлөрүнөн кийин башталган. Текшере келгенде органын сатам дегендердин пациенттерге эч кандай тиешеси жок экендиги аныкталды. Кармалган 18 адамдын арасында Нигерия, Уганда, Грузия, Россия, Украина, Кыргызстан жана Түркмөнстандын жарандары бар деп жазды агенттик. Кармалгандардын канчасы Кыргызстандын толуу экени такталып жатканы маалымдады. Милициянын кайгыл кызматы тапанчаны мыйзамсыз негизде алып жүргөн жаранды кармады. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Жаран 29 ноябрда Борбор каланын чок ортосунан колго түшкөн. Милиционерлер саат 8:30 чамасында Бишкектин Фрунзе жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде өзүн адаттан тыш алып жүргөн белгисиз жаранды текшерүүгө алышкан. Натыйжада ал 18 жаштагы жаран экени аныкталып, жанынан белгисиз үлгүдөгү тапанча жана 6 ок табылган. Кармалган жаран Свердлов райондук милиция бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дженго каймана менен таанымал Крым төбөл Кадыр Досоновго издөө жарыялады. Бул тууралуу аталган ведомстводон билдирди. УКМК уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана алардын мыйзамсыз иштерине бөгөт коюу боюнча аракеттерин улантууда. Анын негизинде Досонов бирөөнүн менчигине байланыштуу оор кылмышка шектелип жатат. 28 октябрь күнү Ош шаардык соту тарабынан Досоновду камакка алуу боюнча сыртынан өкүм чыгарылып, издөө жарыяланды. УКМК учурда анын жүргөн жерин аныктоо жана башка кылмыш иштерге тиешеси бар жогун аныктап жатат.
Ош шаардык кеңешинде Өнүгүү Прогресс партиясынан шайланган депутат Абдисаид Каримбеков шаардык кеңештин 30 ноябрдагы отурумунда китепканаларды жоюп салууну сунуш кылды. Кийин интервью учурунда алардын форматын өзгөртүш керек экенин айтты. Каримбеков китепканалар шаардын казынасынан каражатты натыйжасыз пайдаланып жатканын айтып, аларды жоюп салууну сунуш кылды. Анын айтымында китепканаларда бүгүнкү күндө окурмандарга толук ылайыктуу шарт болбой жатат. Анын базасын чыңдаш керек, тейлөө тармагын өзгөртүш керек. Ал үчүн акчаны өзүнчө карап, керек болсо ал жерде иштеп жаткан адамдардан бери өзгөртүү зарыл деген. Өз кезегинде мэр Талайбек Сарыбашев шаардык кеңештин депутатынын айтканын четке кагып, шаарда китепканалардын болушу зарыл, шарттарын жакшыртуу керек экенин айтты. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында жалпысынан 12 китепкана бар. Ош шаарындагы мектептерде 30 ноябрдан тарта 1-класстын окуучулары кадимки режимде окуй баштады. Менчик мектептери менен бала бакчаларда кадимки тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриасынын басма сөз катчысы билдирди. Шаардагы санитардык эпидемиологиялык шарттарды эске алып, 1-класстын балдары тазалык нормаларын сактап окуусун мектепте улантуу тууралуу мэрия ноябрдын этегинде чечим чыгарган. Мектептердеги санитардык абалды шаардык эпидемиологиялык кызматтар көзөмөлдөп турат. Ош шаарында 55 мектеп, 26 менчик мектеп бар. 77.832 мектеп окуучусу катталган. Аларга 3277 мугалим сабак берет. Ал эми Бишкек шаарында 1-класстар окууну онлайн тартипте улантууда. Аксыр районунун Өзбекстан менен чектешкен Дерес чек ара тилкесинде 2017 жылы чек араларды тактоонун негизинде Өзбекстандын чек ара кызматы инженердик курулуш иштерин баштаган. Бирок кыргыз тараптагы жергиликтүү калктын каршылыгынан улам бул иш убактылуу токтотулду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алымбаев билдирди. Биз чек арадагы ар бир кыймылды эки тараптуу жолугушуудан, макулдашуудан кийин гана чечебиз. Талаштуу жерге атайын жер адистерин чакырып, 2017 жылдагы чечимдин негизинде чек арага зым тартуу, тоосуу сыяктуу иштерди Өзбек тарап баштаган. Кыргызстан тараптагы айылдарда жашаган эл буга нааразы болгон үчүн убактылуу токтотуп турдук, деди Алымбаев. Республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстанда кызамык оорусу токтогонун маалымдады. Бул тууралуу бүгүн мекеменин директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Быйыл январдан май айына чейин 730 учур катталган. Июндан бери каттала элек. Июнь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин кызамык токтоду деп айтсак болот, деди. Ишенапасованын айтымында 2017 жылдын декабрында кызамык оорусу Кыргызстанда көп катталып баштап, жылына 2-3 миңге чейин жетип жаткан. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен өткөрүлгөн эмдөөнүн натыйжасында бул оору катталбай калды. Кызамык өтө жугуштуу оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 2018 жылы бул оорудан дүйнөдө 140 адам каза болгон. Алардын көбү 5 жашка чейинки наристелер болчу.